Казакстандык космостук байланыш борбору эл аралык рынокко чыгат. Комплекс Өзбекстан, Кыргызстан жана Тажикстан мамлекеттерине өз кызматтарын сунуштайт. Аталган өлкөлөрдүн өз спутниктери жок. Серепчилердин айтымында өлкөнүн космостук байланыш тармагындагы экспорттук мүмкүнчүлүктөрү 65 миллион теңгени түзөт. Бүгүнкү күндө Казсат-2 жана Казсат-3 спутниктеринин ресурстарын 20дан ашуун казакстандык уюм пайдаланып жатат. Өткөн жылы космос аппараттарынын кызматынан 5 миллиард теңгеден ашуун киреше түшкөн. Ал эми быйыл республикалык космостук байланыш борборунун кызмат көрсөтүү чөйрөсү кеңейтилип, аталган сумманын өсөрү анык. Борбор кызматынын аркасында 300гө жакын спутникалык теле жана радио каналдар кабар таратып жатышат. Мындан сырткары өлкөнүн экономикасына 47 миллиард теңгеге тең импортту алмаштыруу ишке ашты. Дальнейшее развитие этого комплекса, как вы понимаете, оно обусловлено необходимостью. Это Комплексти мындан ары өнүктүрүү керек. Бул жаңы технологиялар, жаңы спутниктер, жаңы чечимдер, арзаныраак дүйнөлүк топтор, аз куралдар, ылдый учкан объекттер. Албетте ушунун бардыгына Казакстан катышат. Биз азыркы тапта Өзбекстан, Кыргызстан жана башка да коңшу өлкөлөр менен байланыш кызматтарын сунуштоо мүмкүнчүлүк маселеси боюнча иштеп жатабыз. Бүгүнкү күндө биздин топ Өзбекстандан кайтышты. Маселе изилденүүдө. о возможности предоставления услуг связи. Вот сейчас наша группа вернулась только из Узбекистана, вопрос прорабатывается. Ғарыш аппараттарымыз бүкіл Қазақстан территориясын және сонымен қатар көршілес орталық. Космостук аппараттарыбыз бүткүл Казакстан аймагын жана аны менен бирге коңшу Борбор Азия мамлекеттерин камтып жатат. Ар бир оператор өзүнүн антеннасын алып барып, тоонун ортосуна же каалаган аймакка орнотуп, биздин спутникке каратып, каалаган байланыш түрүн камсыз кыла алат. Мисалы, азыркы тапта Кыргызстан көп колдонууда. Биздин оператор аркылуу алар өздөрүнүн антенналык системаларын коюшат да, ал аркылуу биздин космостук аппараттар менен иштей беришет. Өздерінің антенналық системаларын қояттар, жәнегі Қырғызстанда мысалы. И сол арқылы біздің ғарыштық аппараттармен жұмыс істеуде. Билим тармагындагы реформаларды максатына жеткирип, 3 тилдүүлүктү калыпка салуу Нур Отан партиясынын 2030 жылга чейинки 10 басымдуулук милдеттеринин бири. Бул үчүн педагогдорду даярдап алуу керек деген өлкө башчысынын сунушу Кызыл Ордолук мугалимдерге абдан жагып жатат. Мугалимдерге арналган бир нече методикалык комплекстердин автору Мэвис Кок бүгүнкү күндө Назарбаев интеллектуалдык мектебинин атайын чакыртуусу менен Кызыл Ордолук окуучуларга англис тилин үйрөтүп жатат. Канадалык адис атаандаштыкка жөндөмдүү муун тарбиялоодо ыңгайлуу методика жана кошумча интеллектуалдык мүмкүнчүлүк керектигин айтты. From my experience, it takes at least 3 айда сиз күнүмдүк ооз-2 англис тилинде сүйлөп кетишиңиз мүмкүн. Ал эми сабак бере турган деңгээлге жетүү оор. Жеке сабактар терминологиясын калыптандыруу керек. Казакстан жаңы окуу ыкмаларын киргизип жатат. Негизги дүйнөлүк тажрыйбада тилдик билим реформалары 40 жылда натыйжасын берет. Элеонора Сагат кызы биология сабагы боюнча жогорку класстын окуучуларына англис тилинде сабак берип жатат. Устаз Лайн 6 айлык курсунан өткөн мугалим B1, B2, C1 сертификатын алган. Талаптарга жооп берүү үчүн тынымсыз изденүү менен билимин жогорулатуу ар дайым керек дейт жаңычыл педагог. Биринчи күндөр, конечно, кыйын болду. Неше жыл болду, уже агылшын китаптарды ачпагасын. Биринчи күндөрү оор болду. Бир нече жылдардан бери англис тилиндеги китептердин беттерин ачпагандыктан көп нерсе эстен чыгып кетиптир. Күн сайын даярданыш керек. Тренер, менторлор айткандай, китеп окуп, тасма көрүп, аудио угуп машыгуу зарыл. Акырындык менен натыйжа берет. Муну баарын истейм, окуйм, и мен ойлойм, сол баары жаймен деп натыйжа берет. 3 тилдүүлүк бул биринчи кезекте замандын талабы дешет адистер. Азыркы ааламдашуу доорунда бир гана тил менен чектелүү чоң ката. Себеби сен өз маданиятыңды, тарыхыңды жана ийгилигиңди бүткүл дүйнөгө таанытышың керек. Казакстанда аялдар бизнеси Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинде эң жигердүү өнүгүп келе жатат. Бул Европа кайра куруу жана өнүгүү банкынын Казакстандагы кеңсесинин башчысы Агрис Прейманистин пикири. Анын айтымында Казакстандын улуттук экономика министрлиги жана эл аралык каржы институту аймактагы назик жандардын ишкердик жигердүүлүгүн жогорулатууга басым берип, биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууда. Европа кайра куруу жана өнүгүү банкы былтыр Казакстанга $540 миллион багыттаган. Быйыл да өлкөгө бөлүнө турган каржы ошол өлчөмдө болот деп күтүлүүдө. Негизинен жашыл энергетика жана унаа инфраструктурасын өнүктүрүүгө тиешелүү долбоорлор камтылат.
Что касается программы женского... Борбор Азия аймагындагы аялдар ишкердигин алып карай турган болсок, Казакстан көч башында турат. Биз аймактагы бизнес тармагында жүргөн кыз келиндер менен эркектерди чогултуп, ар түрдүү иш-чараларды уюштуруп турабыз. Ал жерде алар тажрыйба алмашып, жеке ишин алдыга жылдырууга тиешелүү көптөгөн мүмкүнчүлүктөр менен тааныша алат. Кийизден бир гана өтүк жасоого болот деген пикирде кармангандар жаңылышат. Азыркы тапта кийизден жайкы көйнөктөн баштап кышкы калың сырткы кийимге чейин даярдоого болот. Экөө тең ыңгайлуу, жеңил жана өзгөчө көрүнөт. Муну аталган өнөр менен 3 жылдан бери эмгектенип келе жаткан астаналык дизайнер Камиля Сүлейменова далилдеп келет. Ал өз эмгектеринде көчмөн элдин байыркы замандан бери колдонгон материалды заманбап модачылардын табитине ылайыкташтырууда. Мы в своем войлоке, в своей одежде хотим показать Биз өзүбүздүн кийимдерибиз аркылуу кийиздин ар түрдүүлүгүн көрсөтүүгө аракет кылдык. Анын канчалык деңгээлде назик жана ыңгайлуу болуп аларына көңүл бурдургубуз келет. Анткени бул материалдар күнүмдүк жашоодо кийип жүрүүгө ыңгайлуу. Алдыдагы убакытта эркектер менен балдардын кийимдеринен жыйнагын жасоону көздөп жатабыз. Кийиздин дарлык касиеттери да бар экенин эстен чыгарбоо керек. Экологиялык жактан да таза. абсолютно экологичен. Кийиз абдан тикенектүү. Бул дагы бир кеңири тараган туура эмес пикир дейт дизайнер. Камилянын айтымында эң башкысы сапаттуу жүндү тандай билүү керек. Ал жүндү көбүнчө Италиядан алат. Чеберканада 3 адам иштейт. Кийимдердин баары толук кол менен жасалат. Кийим жыйындысында бардык элдер менен диндердеги жалпылык менен биримдикти чагылдырган нерсе көп колдонулат. Жеңискүл Нурпейисова бул жерде 1 айдан бери эмгектенет. Азырынча көйнөк, баш кийимдерди жасайт. Самое сложное — это тонко разложить. Эң кыйыны жүндү абдан жука кабаттап, баш кийимдин формасын жасоо. Болушунча жука кылып жасалган кийимдин сапаты да жогору болот дегенди билдирет. Бул үчүн жүндү ушинтип үзүп алып жабыштырабыз. Чтобы это все получилось тонко. Уздар болушунча татаал кийиздерди жумшартып өзгөртүүгө көңүл бөлүшөт. Бул нерсени буюмдардын түстөрү менен формаларынан байкоого болот. Азыркы тапта ата мекендик дизайнердин кийимдерине Италия, Англиядан буйрутмалар түшүп жатат. Зергерчилик жасалга буюмдарынан элдин ушул өнөрдөгү салттары байкалат. Ар бир оймо чиймеде буюмдун жасалуу ыкмасында тереңден башат алган тарых жатат. Сөйкө, шакек, мончоктор, чачпак — мунун баары жөнөкөй эле жасалга эмес. Ар биринин өздүк символдук мааниси бар. Раньше считалось, что обязательно на любой дел. Мурда ар бир бийкеш чачына чачпак, кулагына сөйкө тагышчу. Адам жанынын бир бөлүгү чачынын арасында болот деген ишеним болгон. Ошондуктан кыздардын чачына чачпак тагылчу. Если они были защищены серебром. Шакек тагууга өзгөчө көңүл бөлүнгөн. Ар бир жасалганын өз орду болгон. Мисалы, кудагый шакекти кызына төлөгөн энесиндей мээримдүү болсун деген ниет менен келиндин апасы кудагыйына тартуу кылган. Здесь и по стилистике видно, что два рода объединяются в один. Керек болсо жасалуу ыкмасы да эки үйдүн биригүүсүн чагылдырат. Жаш үй бүлөнү коргой турган символдор бар. Мисалы, түндүк. Ал эми ортосунда акак ташы бар. Ал жер эненин белгиси болсо, үстүнөн коюлган көк таш асмандын белгиси. Башкача айтканда, Умай эне менен Теңирдин коргоосунда болсун деген сөз. Предполагалось, что эти камни как бы защитят молодых, и они будут под защитой земли Умай и неба Тенгри. Жалпысынан асыл таштарга казак зергерлери терең маани берип келишкен. Чеберлер табигый таштарды кырып жонуп, көп иштетишкен эмес. Кайра табигыйсынын түрүн бузбастан өз калыбында пайдаланууну туура көрүшкөн. Өлкө ичинде байыртадан асыл таштар көз тийүүдөн сактайт деген ишеним болгон. Байыркы кесипти улантып келе жаткан казак зергерлеринин буюмдары чет өлкөдө да жогору бааланат. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайым, бағыма балайым, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Москва казакча долбоору ушул ырдан башталган. Бул Москвада жашаган Елизавета Осипова менен Анастасия Решетникова иштеткен интернет-канал. Алар шаардын эски көчөлөрү, тарыхый имараттары жана башка да көрүнүктүү жерлери тууралуу казак тилинде баяндашат. Мы сняли небольшое видео, где мы казак ырларын аткарып чакан видео тарттык. Курамда 6 адам болгон. Тасманы коомдук желелерге жайгаштыргандан кийин көрүүчүлөрдүн жогорку кызыгуусу жаралды. Ошондон кийин бул ишибизди улантышыбыз керек деп чечтик. что вообще-то, может быть, стоило бы продолжать.
Кыздар казак тилине Москва лингвистикалык университетинде окуп жүрүшкөндө кызыга баштаган. Экинчи чет тили катары өздөштүрүп, Мукагали Макатаевдин поэзиясы жана Абайдын философиясын окуй башташкан. Каада салттардын баалуулугу жана байлыгына таң калышкан. Казакстанда өтө көп ар түрлүү дастур бар. Казакстанда ар түрдүү салттар бар. Мисалы, алар аял жана эркектин карым-катнаштарына, той жана үй бүлөлүк мамилелерге байланыштуу. Менин оюмча эң кызыктуу салттар аял менен эркектин карым-катнаштарына тиешелүү. Тушоо кесүү, бет ачар жана чачуу да абдан кызыктуу салттар. Және шашу. Өтө кызык дастурлар. Алгачкы жылдары кыздар казак тилин тиешелүү деңгээлде өздөштүрүшкөн. Блогерлер досторун да казак тилине үйрөтүп жүрүшөт. Он меня как-то сразу зацепил, потому что действительно язык ни на что не похож. Я раньше... Казак тили мени дароо өзүнө байлап алды. Анткени башкаларга окшош эмес. Мен европалык тилдерди изилдегем. Негизинде алардын түзүлүшүн жана логикасын түшүнүүгө болот. Казакстандык ырчылардан 91 тобун Димаш Кудайберген, Сон Паскаль угабыз. Казакстандык болбосо да Италиядан келген киши тилди өздөштүргөнүнө ыраазыбыз. Танскин тоже очень отрадно видеть, что человек из Италии взял, выучил казахский. Біз патриаршие пруды да. Және сіздермен бірге Москва қазақша бағдарлама. Блог авторлары Казакстандын тарыхый жайлары тууралуу видеороликтерди да тартууну көздөп жатышат. Настя келечекте Орусияда казакстандык сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсүн уюштурууну мерчемдеп жатса, дипломат болгусу келген Лиза келечек кызматын Казакстан менен байланыштырат. Актөбөлүк өнөрпоз домбура үйрөтүүнүн жаңы ыкмасын ойлоп тапты. Анын системасы нота тилин түшүнбөгөн адамдарга табылгыс жаңылык. Анын жаңы ыкмасы менен керек болсо бала бакчадагы бөбөктөр да улуттук аспапты оңой өздөштүрө алышат, дейт музыка мугалими. Ал ноталарды түстүү геометриялык фигуралар менен алмаштырган. Бул ыкма окуучуларга жагып, жемишин бере баштады. Бул жүйе жаңы ноталарды ауыстырууга Бул ыкманын жардамы менен көптөгөн музыкалык аспаптарда ойногонду үйрөнсө болот. Нотаны билүүнү да талап кылбайт, баары жеңил жана оңой. Ушул усулдун көмөгү аркылуу чертме аспаптарды жана фортепианону өздөштүрүп алууга болот. Скрипканы да кошсок болот. Пианиного да колдонууга болот, сол сыяктуу скрипкага да колдонууга болот. 5 бармак 5 түрдүү фигура менен белгиленип, ноталар ар түрдүү түскө боелот. Гүлсана Магзымбетованын ыкмасы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын да керегине жарап жатат. Ал жарым жылга жакын убакыттан бери өзгөчө өспүрүмдөргө акысыз дарс берип келет. Иримдин катышуучулары түрдүү күүлөрдү жатка билет. Бурун көп үйдө эчтемеге аралашпайтын. Мурда үйдө көп нерсеге аралашчу эмес, азыр болсо кыңылдап ырдап жүрөт. Жакында токума өнөрүнө кызыгып, аны менен алектенип баштады. Айналышып жатыр. Домбура мугалими өздүк ыкмасына автордук укук алган. Гүлсана Магзымбетова келечекте ушундай борборлорду Казакстандын башка да аймактарында ачууну кыялданып келет. Шахмат боюнча тайпалык дүйнө чемпионаты биринчи жолу Казакстанда өтүүдө. Астанадагы жарышта дүйнөнүн 14 өлкөсүнүн мыкты шахматчылары өз багын сынап жатат. Мелдеште Кытай, Азербайжан, Иран, АКШ, Египет, Орусия, Швеция, Англия, Украина, Венгрия жана Армениянын мыктылары атсалышат. Шахматтын мекени катары саналган Индия командасы да бар. Алардын арасында дүйнө менен ар бир континенттин чемпиону аталгандар да аз эмес. Призового фонда как такового нету, но есть различные, так сказать, там, кубок. Алгылыктуу байге фонду каралган эмес. Ар бир команда өз өлкөсүнүн намысын коргойт. Албетте мыктыларына медаль, кубок тапшырылат. Бул жарышка 2016 жылкы дүйнөнүн вице-чемпиону, мыкты шахматчылардын бири Сергей Карякиндин катышуусу жарыштын деңгээлинен кабар берет деген ойдомун. Ар бир өлкө мыкты шахматчыларын алып келип жатат. Казакстандын курамасында Ринат Жумаев, Муртаз Качгалиев, Ануар Исмагамбетов, Денис Махнев жана Петр Костенколор өз шеберчиликтерин көрсөтүшсө, кыздардын арасында Динара Садуакасова, Бибисара Асаубаева, Гүлисхан Нахбаева, Гүлмира Даулетова жана Жансая Абдималик да бар. Команданын лидери Жансая башкы атаандаш катары Орусия, Украина жана Кытайдын оюнчуларын көрүп жатканын айтат. Стартовый номер у нас
И шестой считаю, что хороший результат. Аялдар курамасы жарышты 6-номурда башташты. Ошондуктан мыкты бештикке кирүү жогорку көрсөткүч болот деген ойдомун. Албетте мындан да жакшы өнөр көрсөтүүгө аракет кылабыз. Биз үчүн азыр турнирге бардык күчүбүздү салуу маанилүү. Команда ичиндеги карым-катнашыбыз абдан жакшы. Шахмат боюнча биринчи дүйнө чемпионаты 1886 жылы уюштурулган. Азыркы тапта дүйнөдө 650 миллион адам шахмат ойнойт. Алардын 200 миңи казакстандык оюнчу. Астанада мода үлгүлөрүнө арналган модага 112 жыл Pin-up Fashion аттуу ретро көргөзмөсү ачылды. Ал жерде оймо чийме, автордук коллаждар, белгилүү америкалык басма каналдардын мукабалары, плакаттар, күн тизмелер, кыска текстүү графикалык сүрөттөр жана өткөн кылымдын белгилүү иллюстраторлорунун кооздоо ишине тиешелүү эмгектери коюлган. АКШнын бир нече жеке топтомолорунан жыйналган чыгармаларды Борбордо галереяга Санкт-Петербург Арт банкы тапшырган. Это предметы искусства. На самом деле это предметы, за которыми охотятся коллекционеры, потому что... Мунун баары өнөр чыгармалары. Ушул сыяктуу көркөм жумуштарга коллекция чогултуучулар кызыктар болушат. Анткени бул кайталангыс кооз эмгектер. Мисалы, экспонаттарыбыздын бири 1907 жылы жасалган. Ал жөн гана журнал эмес, өнөр тууралуу альбом, китеп десек да болот. Бул эмгектер убагында усулдук катары пайдаланылган. Мисалы, модачылар заман талабына ылайык кийинип, өзүнө жагуу үчүн мода дүйнөсүнүн акыркы жаңылыктарынан артта калбоого аракет кылат. Көргөзмөдөн орун алган кээ бир экспонаттар акыркы 30 жылдын ичинде чыккан коллекциялык эмгектер. Негизинен плакаттар жана күн тизме стилинде аткарылган эмгектер. Экспонаттардын көпчүлүгү мода үлгүлөрүнүн тарыхынан кабар берген винтаждык жумуштар. Жалпы көргөзмөгө 26 сүрөтчүнүн 90дон ашуун эмгеги коюлган. Гламур уже 112 лет назад уже был гламур. Мода үлгүлөрүнүн жайылганына 112 жыл болду. Мода жана кооздоо өнөрү, айрыкча арт стили айкалышкан мезгилде абдан сонун эмгектер жаралат. Мындай эмгектер алыстан көз артып, ар бир адамдын көңүлүнө жагып жатканына өзүм күбө болуп келем. Көргөзмөнү көргөн адамдар руханий азыктанып, мода дүйнөсүнүн тарыхынан жаңы маалыматтарды алат деп ишенем. Мурда Казакстанда ушундай көргөзмөлөр абдан сейрек өтчү. Азыркы тапта айрыкча Борбордо заманбап өнөр, арт дүйнөгө карай багыт алып жатат. Астана шагает семимильными шагами, шагает в арт, в мир искусства. Көргөзмө жалган Куран айынын 16-сына чейин ачык. Астанада опера өнөрүнүн берметтери жаңырды. Классикалык ыр дүйнөнүн берметтерин көпчүлүккө белгилүү Мария Мудряк менен Казакстандын эмгек сиңирген ишмери Медет Шотабаевдин аткаруусунда угуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Алтын үндүү ырчыларды симфониялык оркестр коштоду. Кечеге дүйнөгө белгилүү бельгиялык дирижер Илья Машкевич жетекчилик кылды. Белгилей кетсек, бул атайын чакыртылган маэстронун Казакстандагы биринчи өнөр көрсөтүүсү. Анын жогорку чеберчилигине Орусия, Жапония, Франция, Германия сыяктуу өлкөлөрдүн өнөр сүйгөн коому таң калышкан. Анын жетекчилиги менен жергиликтүү көрүүчү Чехия өлкөсүнүн улуу обончосу Антонин Дворжактын 9-симфониясына күбө болушту. Талант ээсинин айтымында, фондундагы бул чыгарма көпчүлүктүн суранычы боюнча абдан көп аткарылат. Чыгарма обондуулугу менен өзгөчө. Я просто хочу, чтобы то, что композитор задумал. Мен композитордун көздөгөнүн өзүмдүн түшүнүгүм боюнча ишке ашыргым келди. Ал жөн эле ноталар менен жазылган жолдорду ойной салуу эмес, анын ичинде камтып жаткан жаңы нерселерди алып чыгуу. Албетте калыптанып калган салттан алыстабастан өз көз карашың менен жаңы жактарын ачууга болот. Конечно. Но всегда можно что-то свое привнести. Кийинки айда Казакстандык операнын берметине айланган Мария Мудряк 25 жашка толот. Чыгармачылыкка жигердүү киришкен өнөрпоз убакытынын тардыгына карабастан күйөрмандарын көңүлдөн сырт калтырбоого аракет кылат. Чын Куран айынын 19-унда Астана опера сахнасында Пучининин богемасын сунуштоо менен бирге Орусиянын чоң театрында өз өнөрүн көрсөтөт.
я решила сделать немножечко прошлого, настоящего. Мен өткөн менен ушул чак жана келечекти айкалыштыргым келет. Башкача айтканда Дон Паскуаль операсы менен өткөнүм. Австралияда биринчи жолу ойногонум Фауст чыгармасы бүгүн күн болсо, Леоноранын Трубадуру алдыдагы мерчебим. Ал жердеги аткара турган каармандарымдын баары жан дүйнөмө абдан жакын. Сахналаштыра турган партияңды сүйбөсөң, анын оюн жеткирүү мүмкүн эмес деп эсептейм.